Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly bir tuğanlar. Bizden keyinki sabagыбыз bul sükun teması. Tağıraaq aytkanda sükun belgisi jönündө kep kılabız. Sükun dele Arap tilinde belgi bolup sanalat. Эми biz buyursa sükun degендин maanisi kanday, sükun belgisi kantip жазылат жана kantip okulat degендин alkagында buyursa masele kılıp kep kılabız buyursa. Sükun degen bul belgi. Жана sükun көбүнчө эки түрдө жазылып келет. Sükun belgisi көпчүлүк Курандан башка китептерде ушундай түрдө жазылып келет. Курандан башка китептерде. Ал эми каша сыяктуу же кашка окшоп Куранда келет. Kuranda. Bul türü Kuranda kelgen türlörü var, bирок алар bul tür деп аталбайт, алар башка түрлөрү болуп саналат. Ал эми сүкүн өзү Куранда мындай болуп жазылып келет, жана башка китептерде мындай тоголок белги болуп жазылып келет. Эми сүкүн деген өзү эмне? Сүкүндүн мааниси бул сакина деген сөздөн алынган маани. Тагыраак айтканда бул тынчтануу, же болбосо унчукпоо, же болбосо тынчтык деп койсок дагы болот. Тынчтануу, же болбосо үн чыгарбоо деп койсок болот. Айтор ушундай маанидеги сөздөн алынган. Эми сүкүн тамганын кайсыл жеринде жазылат деген суроого бизде сүкүн белгиси дайыма тамгалардын үстүндө жазылып кетет. Мисалга айтканда бизде анта же болбосо ним та деп койсок болот. Ним та. Демек тамганын үстүндө жазылып келет экен. Эми сүкүн белгиси келгенде биз кантип окуйбуз? Сүкүн белгиси келгенде бул жерде мааниси айтып тургандай эле биз үндү чыгарбашыбыз керек болот. Же болбосо тагыраак айтканда сүкүн белгиси келген тамганы биз өзүнүн махражында кандай болсо, чыгуучу жери кандай болсо, ошондой чыгарып, жана тамганын өзүнүн сыпаты кандай айтыла турган сыпат болсо, ошол сыпатын берип гана окуйт экенбиз. Тагыраак айтканда а, и, у деген үндүү аракеттерди фатха, касра, домманы кошпостон тамганын өзүн окуйбуз. Мисалы, нимта деген сөздө мим тамгасы сүкүндүү келди. Мим тамгасынын чыгуучу жери бул эринден чыгат. Демек биз ним деп м тамгасынын өзүн айтабыз, ним деп. Ал эми сыпаты бул калкала сыпат эмес, калкала болбойт, ошондуктан биз калкала кылбайбыз. Ниме десек туура эмес болуп калат. Демек биз бул жерде нимта деп окуйт экенбиз. Тагыраак айтканда сүкүн белгиси келген тамгада биз а, и, у аракетин кошпостон тамганын өзүн гана окушубуз керек экен. Мар, мин бар, анзала, алзама, зифру, кифлу деген сыяктуу кылып сүкүндүү тамганы биз өзүнүн махражы жана сыпаты кандай болсо, ошондой кылып окуганыбыз туура болот экен. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.